Салам достор, бүгүнкү видео сабагыбызда социалдык ишкана түзүү боюнча сөз кылабыз. Социалдык ишкананы түзүүдө бир нече фактор жана баскычка көңүл бурушубуз керек. Эң алгач социалдык ишкананын багыты жана миссиясын аныкталышыбыз керек болот. Ошондой эле юридикалык маселелер да чечилиши керек. Андан соң узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү максаттарды белгилеп алып, ийгиликтүүлүк индикаторлорун тактап алышыбыз керек. Социалдык ишкананын миссиясынан баштайлы. Кыскача айтканда, социалдык ишкананын миссиясы 3 суроого жооп бериш керек. Биз эмне кылабыз, кантип кылабыз, ким үчүн кылабыз? Натыйжада бул ишкананын ишмердүүлүгүнүн маанисин жана себебин түшүндүрөт. Миссия менен биргеликте компаниянын багытын да белгилөө өтө маанилүү. Экөөнүн ортосуна айырмасы эмнеде? Эгер багыт компаниянын келечекте кандай болгонун көрсөтүп турса, ал эми миссия эмне үчүн барбыз, эмне максатты көздөп жатабыз деген суроолорду аныктап берет. Мисалы үчүн Google компаниясынын багыты бир клик аркылуу дүйнөгө маалымат жеткирүү болуп эсептелет. Ал эми миссиясы дүйнөдөгү маалыматты жеткиликтүү жана оңой кылуу. Эми жөнөкөй англис тили курсу негизинде бир мисал көрөлү. Бул ишкананын багыты Борбор Азиядагы эң чоң мектеп болуп, ал эми миссиясы бардык кыргызстандыктарга англис тили үйрөтүү десек болот. Багыт менен миссия бизнестин бир канча жылдан кийин өсүү масштабын аныктоого жардам берет. Тактап айтканда, алардын негизинде кыска жана узак мөөнөттүү пландар түзүлөт. Ишкананын пландарын 3 айлык, 1 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык, 15 жылдык деп бөлүү өтө маанилүү. Эгер ишкана Борбор Азияда эң чоң мектеп болууну максат койсо, баскычтарга бөлүп чыгышыбыз керек. 3 айдын ичинде ишканабыз айылдын масштабында эң чоң ишкана болуп, 500 окуучуну окутуп, жаңы деңгээлге чыгуусу керек. 1 жылдын ичинде ишканабыз шаардын деңгээлине чыгып, 5000 окуучуну окутуп, жаңы филиалдар ачып, туруктуулукка чыгат. 3 жылда мамлекеттик деңгээлге чыгып, ар бир областта бирден филиал ачып, 50.000 окуучуну окутууну план коебуз. 5 же 10 жылдын ичинде Борбор Азиядагы эң чоң мектепке айланабыз. Мындай баскычтарга эмне себептен бөлүп чыгуу керек? Ар бир баскычта өзгөчө курс жана маанилүү суроолор жаралат. 3 айда канча акча каражат тартышыбыз керек? 1 жылда кандай команда менен иштешибиз керек? 5 жылда, 10 жылда кандай форматта, кандай модельди колдонушубуз керек деген суроолорго жооп табыш үчүн баскычтарга бөлүп, ошол майда процесстерге, детальдарга бөлүп, суроолорун табып, жазып чыгабыз. Ар бир ишкананын ишмердүүлүгү кандайдыр баалуулуктарга жана философияга негизделиш керек. Бирок негизи эле баалуулук деген эмне? Айтылгандай эле баалуулук бул компаниянын ишеними жана анын философиясы. Ал ишкананы багыттап, анын кыймыл-аракетин аныктайт. Ишкана үчүн эмнелер туура жана туура эмескелерин түшүнүүгө жардам берет. Ар кандай чечим чыгарууда ишкананын негизин эске салып турат. Ачык айкын иштөө, идеяга терең ишеним, жөнөкөйлүк, инновацияга басым жасоо, сапаттуу кызмат көрсөтүү, адамдарга болгон сый-урмат, жеңишке жетүү каалоосу. Булардын баары дүйнөдөгү лидер болуп эсептелген Facebook, H&M, Netflix, Adidas сыяктуу компаниялардын баалуулуктары. Баалуулугу жок ишкана узак мөөнөттүү иш алып бара албайт. Эми юридикалык маселелер көтөрүлө. Кыргызстанда юридикалык маселелер жана документация эң чоң тоскоолдук катары көрүнөт. Башкача айтканда, кыргызстандык ишкерлер чынында эле документациядан коркушат. Бирок ишкананы түзүүдө бул эң жөнөкөй жана эң түшүнүктүү баскыч деп айтсак болот. Себеби бул баскычта жаратман же креативдүү болууга кереги жок. Жөн гана мамлекеттик органдар тарабынан берилген инструкцияны аткарышыбыз керек. Мен жеке оюмда ар бир ишкер юридикалык маселелерди терең түшүнүшү керек. Бирок ишкердин бул маселеде 2 жолу бар. Биринчиси SCI.gov.kg расмий сайтынан ишкер өзү маалымат алып түшүнүп алса болот. Экинчиси ишкер аутсорс бухгалтер, аутсорс юристти жалдап алса болот. Аутсорс деген бул сырттан жалдалган адистер. Сырттан адис же аутсорстун кызматтарын колдонууда бир топ коркунучтар бар. Биринчиси, аутсорс кызматтар абдан кымбат болушу мүмкүн. Экинчиси, ишкер өзү ошол маселелерди так түшүнбөсө, бухгалтер же аутсорс юрист тарабынан алданып калышы мүмкүн. Ошентип, биринчи маселеге кайтабыз, ишкер өзү юридикалык маселелерди жакшы түшүнүшү керек. Ишкананы түзүүдө 3 түр юридикалык форма тандап алсак болот. Биринчиси жеке ишкердик юридикалык формасы. Элде ИП жана ЧП деп танылган. Экинчиси ЖЧК, жоопкерчилиги чектелген коом. Элде ОСО деп билинген юридикалык форма. Үчүнчүсү КО, коммерциялык эмес уюмдар. Эгер жеке ишкердик формасын тандасак, баарыбыз билгендей эле патенттин негизинде иштейбиз. Бул орто чакан же кичүү бизнестерге туура келет. Эмнеге дегенде, жылдык сатуу көлөмү 8 миллион сомдон ашпаш керек. Патент жөнөкөй эле формула менен иштейт.
жергиликтүү салык төлөө кызматынан каттоодон өтүп, ай сайын патентиңизди жаңылап турушуңуз керек. Бизнесиңиз өсүп, сатуу көлөмүңүз өскөндө патентти РЧК жоопкерчилиги чектелген коомго алмаштырышыңыз керек болот. РЧК жеке ишкерликте жөнөкөй эмес. Анын бир нече салык түрлөрү бар. Кыскача айтканда, бул юридикалык формада бирдиктүү салык, кирешеден түшкөн салык, сатуудан түшкөн салык, соцфонд сыяктуу салык түрлөрү бар. РЧК юридикалык формасын ачкандан кийин расмий бухгалтерия жүргүзүп, 1С сыяктуу программалар аркылуу расмий отчеттер тапшыруу керек болот. Эгер коммерциялык эмес уюм юридикалык формасын тандасаңыз, демөөрчүлөрдөн түшкөн акчадан же гранттардан түшкөн каражаттарга салык төлөнбөйт. Бирок коммерциялык эмес уюмдар коммерциялык ишмердүүлүк жүргүзгөндө РЧКда эле салыктар төлөнөт. Социалдык ишкерликтин алкагында жогоруда берилген ар бир юридикалык форма аркылуу иштесеңиз болот. Болгон айырма салык төлөөдө, документтер жүргүзүүдө жана кирешени бөлүштүрүүдө. Бирок сөзсүз терең маалыматты мамлекеттик булактардан алыңыздар. Ар бир ишканага KPI керек, же башкача айтканда ийгиликтүүлүк индикаторлору. KPI бул англисче Key Performance Indicators, долбоордун ийгиликтүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрү. Пландоо учурунда долбоордун ийгиликтүүлүк индикаторун эске алуу керек. Ар бир ишкананын өзүнө таандык индикаторлору болот. Бирок биз жалпысынан кандай индикатор түрлөрүнүн бар экенин карап чыгалы. KPI-дин биринчи түрү бул социалдык таасир. Социалдык көйгөйдү жеңилдетүү же чечүү үчүн максаттуу багыт. Башкача айтканда позитивдүү социалдык жыйынтыктар. Англис тили курсунун негизинде мисал берсек, айылда жалпы билим деңгээли көтөрүлүшү бул социалдык таасир деп айтсак болот. KPI-дин экинчи түрү бул инновация. Коомдук таасирди көбөйтүүчү жаңы жана уникалдуу ыкмалар. Мисал үчүн, коронавирус пандемиясы учурунда англис тили курсу онлайн сабак берүүнү колдонсо, бул айыл жергеси үчүн инновация ыкмасы болуп эсептесек болот. KPI-дин үчүнчү түрү өзүн-өзү актоо жана каржылык туруктуулук. Бул ишканага түшкөн киреше менен социалдык көйгөйдү чечүүнүн жөндөмдүүлүгү. Жалпак тил менен айтканда, ишканага түшкөн акча канчалык деңгээлде социалдык көйгөйдү чечип атат. KPI-дин төртүнчү түрү бул масштаб. Социалдык таасирди көбөйтүү максатында социалдык ишкананын масштабын дагы жогорулатуу жана көбөйтүү. Мисал үчүн, айылыбыздагы англис тили курсубуз аябай ийгиликтүү ишке ашса, ушул эле долбоорду башка айылдарга, башка жергелерге жайылтуу. KPI-дин бешинчи түрү бул ишкердик ыкма. Бул ишкердин тажрыйбасына негизделген позитивдүү жана узак мөөнөттүү жаңы ыкмалар жана чечим жолдору. Бул KPI аркылуу жаңы технологиялар, жаңы багыттар, жаңы изденүүлөрдү колдонуп өлчөсөк болот. Эгер ар бир индикаторго кенен токтоло турган болсок, аларды төмөндөгүдөй кылып бөлүштүрүүгө мүмкүн. Ресурстар киришүү, ишмердүүлүк, түздөн-түз жыйынтык, социалдык натыйжа жана социалдык эффект. Ресурстар бул социалдык ишкананын ишке ашыруу үчүн керектүүнүн баары. Материалдык, уюштуруучулук, маалыматтык, адамдык жана башка ресурстар. Ушунун баарынын негизинде биз ресурстарыбызды өлчөп алсак болот. Ишмердүүлүк, коюлган максаттарга жетүү үчүн конкреттүү кадамдар жана аракеттер. Тактап айтканда, бар ресурстар менен жыйынтыкка жетүү. Мисалы үчүн, мен чет өлкөдө англис тили үйрөнүп келген болсом, айылда англис тили курсу ачканым эң туура болот. Себеби бул менин ресурсум жана бул туура багытта колдонулган болот. Түздөн-түз жыйынтык бул ишмердүүлүктүн негизинде түздөн-түз өндүрүлгөндүн баары. Мисалы үчүн, жыл сайын социалдык ишкананын жардамын алган үй бүлөлөрдүн саны, өндүрүлгөн продукциянын көлөмү, ушул сыяктуу ресурстардын жана жыйынтыктардын өлчөмү бул биздин KPI. Социалдык натыйжа бул социалдык ишмердүүлүктүн учурунда ойлонулган же ойлонулбаган өзгөрүүлөр. Түздөн-түз жыйынтыктардан айырмаланып, бул ишкананын тапканы эмес, кардарлар үчүн жасалган өзгөрүүлөр. Мисалы үчүн, англис тили курсубузда англис тили үйрөнүп, жумуш орундарын толуктап, экономикалык абал өзгөрсө, бул биздин социалдык натыйжабыз болуп деп эсептесек болот. Социалдык эффект бул аныктоого эң татаал болгон KPI. Бул жалпы коомдогу өзгөрүүлөрдү камтыйт. KPI-дин социалдык ишкерликтин ийгилигин аныктоодо абдан маанилүү орду бар. Буга ар бир социалдык ишкер көңүл бурушу керек. Ошентип биздин видео сабагыбыз аягына келди. Бүгүнкү сабакта биз өтө маанилүү жана негизги маселелерди сүйлөштүк. Ишкананы түзүүдө максат коюу, баалуулуктарды аныктоо, индикаторлорду аныктоо. Бул темалар абдан түшүнүксүз жана татаал көрүнүшү мүмкүн.
Бирок чынында эле мыкты продукт, мыкты кызматыңыз бар болсо деле, бирок баалуулуксуз, миссиясыз, багытсыз бул ийгиликке жетиши абдан оор. Ошондуктан ишкана түзүүнүн эң башкы этаптарында турабыз. Бул темалар жакшы көңүл буруп, терең изилдеп көрүшүбүз керек. Үйгө тапшырма. Силер ойлоп тапкан идеянын, концепциянын, түзүлүп жаткан ишкананын миссиясын, багытын, баалуулуктарын жана ийгилик индикаторлорун иштеп чыгыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.